Жер жүзүнө адамзат жаралгандан бери эле ыйман менен ыймансыздыктын күрөшү токтоосуз уланып келет. Бул сыноодо адам баласынын нукура акыйкаттан, адамга таандык асыл баалуулуктардан ажырап калбастыгы үчүн Алла Таала ыйман жолуна чакырган көптөгөн пайгамбарларды жөнөткөн. Ошол пайгамбарлардын эң акыркысы жана эң улуусу болуп эсептелген пайгамбарыбыз Мухаммед алейхиссаламда бүткүл адамзатты ыйманга чакыруу милдетин толук аткарган соң, жалпы адамзаттын бактылуулугу үчүн бул ыйык милдетти улантууну өзүнөн кийинкилерге калтырып кеткен. Ал бизге тапшырган нерселердин эң башкылары: адамзатты бир Кудайга ишенүүгө, ыймандуулукка чакыруу, көркөм адеп ахлакка ээ болуу жана илим билимге умтулуу, кең пейилдүүлүк, кечиримдүүлүк, ынтымактуулук, элге кызмат кылуу, адилеттүүлүк, жоомарттык, инсандык асыл сапаттарды өнүктүрүү сыяктуулар болуп саналат. Сүйүктүү пайгамбарыбыздын ким менин сүннөт жолумду улантса, ал мени сүйгөндүгү, мени сүйгөн адам бейиште мени менен чогуу болот деген сөзү боюнча, анын куттуу жолун туу тутуп, сүннөттөрүн улантуу ар бирибиздин башкы милдеттерибиз болуп эсептелет. Адеп башаты фондубуз жогорудагы негиздерден улам исламдын баалуулуктарын жана элибиздин асыл каада салттарын жайылтуу менен элибизге материалдык моралдык жактардан кызмат кылуу максатында түзүлгөн. Азыркыга чейин өлкөбүздүн бардык аймактарында фондубуздун филиалдары ачылып, элибизге колдон келишинче кызмат кылып жаткандыктан, жемиштүү иш аракеттерибиз жалпы журтчулуктун алкоосуна арзып, фондубуз Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши тарабынан сыйлыкка татыктуу болгондугун белгилей кетишибиз абзел. Фондубуз уюшулгандан берки негизги иш аракеттерибиз жергиликтүү мекен сүйөр демөөрчүлөрүбүздүн колдоосу менен мына бул багыттар боюнча жүрүүдө. Билим берүү. Учурда ыймандуулукка тарбиялоонун негизги очогу катары республикабыз боюнча фондубузга тиешелүү 4 медресе жана 1 имамдык курсу билим берүү жаатында элибизге кызмат кылууда. Басма жана медиа. Фондубуз тарабынан ислам билимдерин туура багытта жайылтуу максатында түрдүү басылмалар, китеп журналдар даярдалып, басмадан чыгарылып келүүдө. Ошондой эле Кур'ани Карим кассеталары, ыймандуулукка үгүттөгөн ар түрдүү компакт дисктер, атактуу төкмө акындарыбыздын көйгөйлүү темалар менен элдик чыгармалары камтылган компакт дисктери да фондубуз тарабынан даярдалып, жалпы элге таратылып келет. Студенттерди колдоо жана кайрымдуулук. Республикабыздын ар кайсы жогорку окуу жайларындагы окууда жакшы жетишкен жана жардамга муктаж болгон студенттерди колдоп, стипендия бөлүп берүү, аларга тарбиялык иштерди алып баруу, ошондой эле аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, жетим майып балдарга, карылар үйлөрүнө жана муктаж болгон оорулууларга жардам берүү сыяктуу иш аракеттер да фондубуз тарабынан такай жүргүзүлүп келет. Ар жылы Курман айт майрамында жергиликтүү демөөрчүлөрүбүз тарабынан уюштурулган курмандык чалуу иш чарасында жүздөгөн малдар союлуп, студенттерге, жетимдер, карылар үйлөрүнө жана муктаждарга чалынган курмандыктардын эттери таратылып келүүдө. Маданий мааракелик иш чаралар. 2004 жылдан бери карай Борборубуз Бишкек шаарында пайгамбарыбыздын туулгандыгына арналган Мавлид мааракеси такай өткөрүлүп келүүдө. Ушундай эле программалар фондубуздун бардык областтардагы филиалдарында да жалпы элге тартууланып келет. Жалпы элибиздин жана жаштарыбыздын Куранга болгон кызыгуусу менен сүйүүсүн күчөтүү ыймандуулукка тарбиялоодогу негизги милдеттердин бири болгондуктан, куттуу Мавлид айына арналып, жыл сайын республикалык деңгээлде Куран окуу жарыштары өткөрүлүп, жеңүүчүлөргө баалуу жана кызыктыруучу сыйлыктар тапшырылып келүүдө. Ошондой эле ар жылы Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармасы менен биргеликте ыйык Рамазан айында расмий адамдарга, маданий коомдук ишмерлерге ооз ачыруу кечелерин уюштуруп келүүдөбүз. Жыл сайын Курбан айт майрамына карата фондубуз тарабынан жалпы элге майрамдык программалар тартууланып, жаш балдарга майрамдык билектердин таратылуусу да салтка айланган. Спорттук иш аракеттер. Динибизде көрсөтүлгөндөй ден соолукту чыңдоого көңүл буруу, ынтымак ырашкерликти күчөтүү максатында фондубуз тарабынан ар кайсы областтардагы филиалдарыбыздын, жергиликтүү демөөрчүлөрүбүздүн жана кээ бир жогорку окуу жайлардын студенттеринин арасында ар түрдүү спорттук иш аракеттер, мелдештер такай өткөрүлүп келүүдө. Конференция, семинарлар.
фондубуз уюштургандан бери учурдун көйгөйлүү маселелерин көтөргөн ар кандай тегерек үстөлдөр менен илимий симпозиумдарды өткөрүп келүүдө. Ошондой эле республикалык жана эл аралык деңгээлдеги түрдүү илимий конференциялар жана семинарларга фондубуздун өкүлдөрү катышып келүүдө. Атап айтсак, 2011 жылдын сентябрь айында Бишкек шаарында фондубуз Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармасы менен биргеликте ислам жана тазалык темасындагы тегерек үстөл өткөрдү. Ал эми 2012 жылдын июнь айында фондубуз Кыргызстан Ислам университети менен биргелешип исламда илим жана билим деген темадагы биринчи республикалык симпозиумду өткөрдү. Республикалык деңгээлде өткөрүлгөн мындай илимий симпозиум жаңы жашаана катары каралып, мындан ары салттуу өткөрүлүп турары тастыкталып, келечекке багытталган кеңири мазмуундагы резолюция кабыл алынды. Адеп Пашаты фондубуздун элибизге ар кайсы тармакта жемиштүү кызмат кылуусунда чоң салымдарын кошуп жаткан жергиликтүү демөөрчүлөрүбүз, эл жерибиз үчүн колунан келгенин аябаган мекен сүйөр байкелерибиз менен эжелерибиз экендигин баса белгилейбиз. Аларга терең ыраазычылык билдирип, Алла Таала сиздерден эки дүйнөдө тең ыраазы болсун демекчибиз.